Кыргыз Республикасында энергетика өлкөнүн өнөр жай комплексинин негизги курамдык бөлүгү. Мамлекеттин улуттук коомсуздугун камсыз кылууда экономика тармагын өнүктүрүүдө өзгөчө орунду ээлейт. 1917 жылы өлкөнүн аймагында жалпы кубаттуулугу 485 киловатт өлчөмүндөгү 5 электр станция иштеген. Алардын жалпы электр кубаты саатына 800 000 киловатт түзгөн. 1920-26 жылдары Фрунзе, Жалал-Абад, Каракол, Сүлүктүү шаарында анча чоң эмес электр станциялары, Чүйдө Кичи Аламүдүн гидроэлектр станциясы курулуп ишке киргизилген. Азыр жалпы кубаттуулугу 3680 киловатт өлчөмүндөгү 17 электр станциясы иштейт. Булардын ичинен кубаттуулугу 2950 киловатт түзгөн 15 гидроэлектр станция жана кубаттуулугу 730 киловатт өлчөмүндөгү 2 жылуулук электр борбору ээлейт. 22 декабрь энергетиктердин күнүн белгилөө бул багыттагы адистердин жумушу абдан көбөйгөн учурга жылдын эң кыска күнүнө жана эң узун түнүнө тал келет. Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошуп келе жаткан Ош технологиялык университетинин энергетика факультетинин тарыхы 1963 жылы Ош шаарында Фрунзе политехникалык институтунун Ош бөлүмүнүн ачылышы менен башталат. 1976 жылы өндүрүштө шаарларды жана айыл чарбасын электр менен жабдуу адистигине кабыл алуу жүргүзүлүп, 3-курсту аяктаган студенттер калган жылдарын Фрунзе шаарынан улантышкан. 1991 жылы Ош жогорку технологиялык коллежинде айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу кафедрасы уюштурулган. 2000 жылы энергетика жана жаңы энерготехнологиялар факультети түзүлгөн. 2007 жылы энергетика факультети болуп өзгөртүлгөн. Адистиктерди даярдоодо негизги басымды жана усулду жаңы технологияларга буруу, интерактивдик доскалар, лабораториялык жумуштарды виртуалдык усулдар негизинде өткөрүүгө багытталган. Ушул максатта факультетте 18 окуу лабораториясы ишке киргизилген. Ошондой эле факультет окуу залдары, электрондук китепкана, компьютердик класс, виртуалдык лабораториялар, спорттук залдар жана окуу полигону менен жабдылган. Мындан сырткары студенттер 3 айлык курстарды окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Бүтүрүүчүлөрдү ишке кабыл алуу тууралуу өндүрүштүк ишканалар менен келишимдер түзүлгөн. Факультетте бүгүнкү күндө 25 ашуун профессор, окутуучулар жана 9 окуу көмөкчү кызматкерлер, алардын ичинде 11 техник илимдердин кандидаты жана доцент, 2 профессор, 8 ата окутуучу жана окутуучулар эмгектенишет. Факультеттин күндүзгү, сырткы жана дистанттык окуу бөлүмдөрүндө 1000ден ашуун студент билим алып, алардын арасында алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерден келген студенттер билим алышууда жана энергетика багыты боюнча магистрлер даярдалууда. Жогорку квалификациялуу адистерди даярдоонун заманбап системасы болуп саналган билим берүүнүн кредиттик технологиясынын негизинде сабактар өтүлөт. Академиялык мобилдүүлүктү күчөтүү максатында бир нече жогорку окуу жайлар менен келишимдер түзүлүп, иш алып барылууда. 2014 жылдан баштап энергетика багыты боюнча факультет Шанхай эл аралык уюмга мүчө болгон. Факультет уюштурулгандан баштап бүтүрүүчүлөрүбүз Кыргыз энергосистемасынын бардык тармактарында, ошондой эле алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде үзүрлүү эмгектенип жатышат. Садыков Нурлан Маккасымович, Кыргыз Энерго Холдинг компаниясынын башчысынын орун басары, 2001 жылы энергетика факультетин бүтүргөн. Исманов Эмилбек Касымович, Ош жогорку чыңалуу ишканасынын башкы инженери, 1997 жылы айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу адистигин бүтүргөн. Ырысбеков Алтынбек Дурусбекович, Кыргыз улуттук электр тармактар ишканасынын башчысынын орун басары, 2000 жылы айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу адистигин бүтүргөн. Апызаков Алымбек Нуркамилович, Ош Перим телерадио компаниясынын аткаруучу директору, 2000 жылы айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу адистигин бүтүргөн. Ташиев Нургазы Мамазакирович, Ош технологиялык университетинин карьера борборунун жетекчиси, 2000 жылы айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу адистигин бүтүргөн. Факирдинов Рустам Рахматуллаевич, техник илимдердин кандидаты, доцент, 2000 жылы айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу адистигин бүтүргөн. Ош технологиялык коллежинин энергетика кафедрасынын башчысы. Ыдырысов Рамис Чумабекович, Ош технологиялык университетинин социалдык өнүктүрүү департаментинин башчысы, 2010 жылы электр станциялары жана тармактар адистигин бүтүргөн. Жусуев Артур Байматович, Ош электр ишканасынын башкы директору, 2000 жылы айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу адистигин бүтүргөн. Раймалиев Марат, Ош жогорку чыңалуу ишканасынын башкы директору, 2006 жылы энергетика факультетин бүтүргөн. Мамасадыков Улан Курстанбекович, Ош электр ишканасынын директорунун орун басары, 2006 жылы энергетика факультетин бүтүргөн.